Assalamu alaikum ağayın. Salamatсыңарбы көрөрман. Бүгін мен bir жақшы мырзанын кечеси болгон атат, ошо жөнүндө айтайын деп атам. Ахматбек Султан уулу деген инибиз бар. Абдан таланттуу төкмө акын, обондурлардагы келиштире аткарат. Кудай кааласа өзү дагы обончу болот го. Обон жашты эми, обондору ошончо аткарып аткан кишиден ар жактан чыгат эми. Эми Ахматбек өзү кандай акындардын, төкмө акындардын түрүнө кирет дегенде, эми эзелтеден бул төкмөлүк өнөр кыргыз казакка гана тиешелүү, ушу кыргыз казакка энчилүү өнөр болуп атпайбы? Бул Кудайдан берилген чоң өнөр, төкмөлүк өнөр. Ушул көрүп туруп, угуп туруп, анан акылына чайкап, ошонун баардыгынан кайра дароо тилге, оозеке төгүп уйкаштыктары менен, ыргагы менен ошондой айтып берүү өнөр деген бул өзү өнөрлөрдүн туучокусу болуу керек менимче. Бул эми мына оозеке адабият деп коелу, оозеке өнөр. Кылымдан кылым санап келди бизге чейин. Манасчылык өнөр, анан төкмөчүлүк. Манасчылык өнөрдүн деле өзөгү ошол төкмөчүлүк. Сакен Саякбай абабыз деле, андан мурунку бизге жеткен Сагынбай абабыз деле ошонун баары төкмө болгон. Анан ал төкмөлүк өнөр, манасчылык өнөр баягы өз-өзүнчө да. Төкмөлүк өнөрдүн чабыты эми жеңи жок. Мына кийинки бизге Токтогул, баарынын устаты Токтогул болуп атпайбы? Каалык, Осмонкул, койчем, Алымкул, андан кийин эң акыркы Магикан деп жүрбөдүк. Эң акыркы болбосун, антип айтканда эле туура эмес го. Ушу Исмаил Борончиевдин чабыты жанагы төкмөлүк өнөрү. Андан кийин анан мына бизге келген кийинки Эстекенин, Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, Туганбай Абдиев деп эми кулачын жайып, кийин ошол оозеки өнөрдүн жаңы мотиви, орусча айтканда, жаңы ыкмасы, жаңы айдыңы чыкты да бир заманга жараша. Анан баягы Барпынын ыкмасында да ырдаган төккөн Баткендик инибиз бар го, Элеман деген. Эми узун сөздүн кыскасы, төкмөлүк өнөр ушу Кудайдан берилген чоң эс тутумду, анан акылды, ушу дароо жанагыдай иштеткен бул чоң өнөр да. Анан Ахматбек бизге ушул абдан бир жакшы ырларын тартуулап жүрөт. Мен абдан кубанам. Өнөрдө эми баягы улам көп айтыш керек. Ол айтышты мындай тойдо деле ырдайсың, кай жерде эле бол, бир киши болсо деле өнөрдү көрсөтө бериш керек. Ал өсүү жолун алып барат. Анан Ахматбектин бир өзгөчөлүгү жана чабытынын кенендиги да. Мына жазуучулук өнөрдө деле ошондой, акындык өнөрдө деле, жазма адабиятта деле баягы туубаса акын деген болот, туубасы өнөрпоз. Анан таазирленип, ошол баягы үйрөнүп, анан өнөрпөз болот. Анан карандай өзүн байлап, атаандаштыктан өнөрпоз болгондой кишилер бар. Бирок эми жанагы туубаса деген эненин сүтү менен бүткөн өнөрпоз ал өзүнчө бөлүнүп турат. Ушул Ахматбек иним энеден туубаса бүткөн, атадан туубаса келген бүткөн өнөрпоз экени далил көрүнүп турат да, Ахматбектин чабытынан улам. Анан эми муну көп жанагы бир чети калжың сөз, казакча айтканда, экинчи чети баягы тамаша иретинде айтып жүрбөйбү, ыйлаак депчи. Мен ыйлаактыгы жакшы жагат мага Ахматбектин. Ыйлаак ким болгон эмес. Эми мурдагы өнөрпоздорду айтпаганда дагы, мисалы үчүн Ырыспай эке ыйлаак болгон. Обончулуктун гении Ырыспай эке ыйлап жиберчү. Мен ал кишини көрүп, ошо Ош Педисин окуп жүргөндө ээрчишип калдык да. Ырыспай эке бир мындай таазирлүү ырдабай эле. Ырыспай эке ырдап атканда ичинен ыйлачу да. Эмне деген күч менен ырдайт жанагы. Кайрыктарына келгенде ал көз жашын чыгарбай ичинен ыйлаган киши. Анан көз жашын төгүп ыйлачу. Бир жакшы сөзгө же бир мындай бир жан жаныбардын кылыгына деле мынабы ошого таасирленип да көзүнөн жаш чыгып кетчү Ырыспай экен. Ушундай сезимтал
Эмне ушу Айтматов ыйлабады дейсиңерби? Айтматов ыйлаган да. Айтматов ыйлаган жазбадыкпы? Мен жаздым го. Табыттагы махабат деген бир эсседе чын жүрөгүмөн жазгам. Айтматов сүйгөнүнүн өлүк денесин кучактап ыйлаганын солкулдап. Бул улуу ый дейт керек болсо. Анан Ахматбек мырзанын ыйлаганы ал жөнү бар. Жөнү бар, ай. Киндик кан тамган жер. Улуучат деген бул мына Кытай боордошторубуздун кезиндеги биздин жерлер ошонун баары. Улуучат, Тоюн, Какшал деген тетиге Жаңыл Мырза эжебиз жүргөн жер, тиги Лопнор, Сапарбай, эмне деген жерлердин баары, Кашкардын ар тарабынын баары, тетиги Эркештамга чейинки жерлердин баары кыргыздын жерлери эле да. Эми ал тагдыр экен. Ошол улуучаттан анан Терек деген айылданмын деп жүрөтүн картадан көрөсүң. Анан атын айтып турбайбы, Терек деп. Терекке конгон куштары темилип турчу учканы деп Манаста айтылгандай, ошо Терек деген айылдан экен. Анан тагдырдын буйругу менен келип бизди мына пааналап Кыргыз Республикасын өзүнчө мамлекет болуп турабыз, Кудай атоо дейли. Анан бул инибиз келип ошо бизде жарандыкты алып, ушул биздин көлдүн кызына үйлөнүп уш жерден бала чакалуу болуп, очор бачар болуп, анан өнөрдүн сересине талпынып чыгып келатат. Мына айрыкча Элмирбек кайран Элмирбектин эмгеги зор. Ушундай мыкты таланттарды, шакирттерди даярдап чыгарды. Буларды кан какшап, ыйлап эскеришет Элмирбектен. Баарыбыз эле кабыргабыз кайышат кайран Элмирбек. Ушундай ис таштап кетти жаш туруп. Мына өнөр деген. Анан Ахматбек ыйлабаганда ким ыйлайт деп айтайынчы мен. Энени сагынуу, атаны сагынуу, жерди, тууган жердин кузаматы деген. Мен бир жолу Америкага кете турган кездери болгон биргесинде. Мен Америкага мына кетебиз деген кездери болгон. Ошондо бир Садыр аты. Ошол дос айткан эле да мен Америкада жашап жүргөн жигит айткан бизге келип ошо кезде ошо бизде жүрүптүр, убактылуу келип кетип. Анан Америкада такай жашаган киши да жигит деп коелу менин курагымда. Көп жыл болуп кетти. Ошол айткан, сен Америкага чыдабайсың деп мени. Неге чыдабайсың? Чыдабайм дедим да, мен эл кылганды кылам, кыйын кылам, жакшы жумуштар жасайм, Америкада көнүп кетем десем, сен жүрөгүң сезимтал деген да, сен ушундай өнөрдүн кишисиң. Сага кыйын болот, жерди сагынуу кыйын болот деген да. Мен жерди сагынуу кыйын экен, мен кезинде түрмөгө да отургам дейм. Буякта отурса керек илгери Садыр досум ал. Анан кийин ошо Садыр аттуу жигитти айтып атам да мен. Анан ошол азырда Америкада жүрөт. Мен дейт бир заводто иштеп аттым дейт. Ушундай келишкен мыкты кызматтарда иштеп аттым дейт, бригадир болуп. Акчаны укмуштабам дейт, жер сагынуу жаман экен дегенде. Ушул жерди сагынганда талаага чыгып алып, бир бутылка арак ичип алып, өкүрүп ыйлачумун, жер кучактап дейт. Жеримди сагынганда. Көрдүңбү? Анан сен жериңди сагынып өлүп каласың деген. Ошо сыяктуу ошол билем да, мына мисалы үчүн эле биздин айыл, тууган айылыбыз Ат башыда, сагынып түшүңө кирет. Ат башы эми 4-5 сааттык жол го. Тууган жер деген ушундай топурак алтын экен да. Ахматбек ыйлабаганда ким ыйлайт дегеним ошол. Жерин сагынат, элин сагынат, ата энесин сагынат. Ал барып келе турган, анан жүрөгү башкача сезимтал талант. Жанагы Ырыспай экелерде ыйлап аткан ошол. Анан кийин эми инимдин бир жакшы өнөрлөрү мынабы көз көргөн, албетте көздү көрөт. Адамзат көз менен көрөт, кулак менен угат. Анан жүрөк менен кабыл алат. Анан барып анан мээге иштетип анан тилге чыгарат деп айтып жүрөбүз го. Ошо сыяктуу Ахматбек ошо мээсинди жакшы иштетет да. Жана акындардан айырмаланганы көп акындан. Мээсинен жана комбайн кандай эгин чапканда, комбайн маселен саман менен топондон данды ажырата билгендей, комбайндын механизми ошондой. Ошо комбайнга эле салыштырайынчы. Ошондой элеп, анан данды өзүнчө бөлүп ала турган кудурети бар да Ахматбектин. Анан ошонду тилине чыгарат. Кандай чабыт, мен угуп туруп эми мен бирөөлөргө салыштыра бербейин, өзүнүн зал эмесин айтайынчы, деңгээлин. Ошол угуп, көрүп, анан жүрөгүнөн кабыл алып, мээсине иштетип туруп, анан кандай бир алыстан алып барып анан жанагыдай чабыттап, каймана түрүндө. Ал поэзия ырдын ооз эки түрү да, төкмөлүк деген. Ошону каймана түрүндө айтат. Аны мындай эле шаршар эле же бетке бетке айтып салбайт.
Al önördün oşol mıktılığı, tildin kasiyeti oşol. Ayrıca Kırgız dilinin kasiyeti oşol kaymana türünde, bizdin ata-bababыздын saltında şu kaymana türünde aytkan en güçlü olgan. Janagı keregem sagaytam degen oşondan, uğum sagaytam, uğulum sen uk degen oşol kaymana aytuunun makalı oşol. Oşonday aytkan kuduretke Akmatbek. Oşon üçün jakşı görem. Bunun çabıt aldı da albatta janagıday toylarga köp para vermeyim, toydun akını olup kalasın dep tamaşalayım. Hem al can soktuğunun jolu, biroq toyga baruu gerek. Al men tamaşalap atam. Toy birinciden toy төлөp berip atat. Ekinçiden toy al jerde da ır bolat. Anan oşol akın ırdap turmayınça, önörpos жазуучу жазып турмайынча маселен, önörpos önörün көрсөтүп турмайынча önördүн чырайы чыкпайт өзү. Ал токтоп калат, дат басат. Ал лайланат, болбой калат. Ал агын суудай агып туруу керек, өнөрпос деген. Ошондой коркпош керек аккандан. Кандай тоскоолдуктарга учурайсың, ошол ага бериш керек да. Өнөрпостун милдети, вазифасы ошол. Акматбек жакшы агып, жакшы канат күйлөп, жакшы чабыттап жүрөт. Ошол өнөрүнө чоң келечек каалайбыз. Ömrü uzun bolsun, үй бүлөсү менен биздин Кыргыздын, Аккалпак элдин сыймыгы болуп, ошол биздин өнөрүбүздү көкөлөп өтө беришин улуу жараткандан тилейм. Анан кечеси абдан жакшы өтсүн. Азыр эле билет калбай калды деп атышат филармонияда. Акматбектин дагы бир артыкчылыгын айтайынчы баса. Бул бала менен көп тияк-бияк дегендерди басып калам да, мен өзү да шынарлап мени издеп калат. Анан басканда муну менен жөн баса албайсың. Алдынан бирөө жолу катем Акматбекти көрүшөт экен. Бул ирилеп эле ошол келин кесек, кемпир болобу, абышкасы болобу баары менен эле сүйлөшө берген бир өнөрү бар экен. Анан мен мандайга эбирешип эле отура албайм, басып кетем. Бирок Акматбекти кээде ушул бир жакшы тарбияда чоңойсо керек, үй бүлөдө адамдын көңүлүн шагын сындырбай кайрылган кишиге ошол ыклас түшүп турган кишинин колун кармашып ошолор менен сүйлөшөт. Бул мунун Акматбектин артыкчылыгы. Анан да бир артыкчылыгы мына табиятты аябай аялуу карайт да. Мен дагы ушу табиятты көп кеп кылам го. Бул агып аткан сууга да кейи берет, ушу жөнүн ага береби? Муну тосушпайбы? Кийин тиги, көрдүңбү кандай? Асан кайгы бабабыздын жолундагы жигит өзү. Анан кээде барасаң бир бак сынып калса деле ошого кейи берет да. Баш чай бала деп мен кээде тилдейм. Сен менен жүргөндө бир жүрө аласыңбы мындай деп. Анан ушундай бир сезимтал жүрөгү бар жигит. Ошон үчүн мындан бир келечек чоң өнөр, чоң биздин төкмөлүк өнөрдү бийиктиктерге алып чыга турган өнөрпос. Аман болсун дейли.